Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ba'd. Hurmatlı cemaat, hurmatlı mu'min musulman bir tuğandar. Allah Taala tutup жатқан oruzoңuzdарды, жана окуп жатқан таравих намаздарыңыздарды, жана башка жакшы иштериңиздерди Allah Taala кабыл кылган болсун. Бүгүнкү ошол орозо сабагыбызда кыскача түрдө оорулуу адам менен мусапыр адамдын орозосу тууралуу сөз кылабыз. Allah Taala ыйык Куранда мындай дейт: "Ва ман кана маридан ау ала сафарин фаиддату мин айямин ухар, юридуллаху бикумул юсра ва ла юриду бикумул уср." Силерден кимде-ким ооруп калса же сапарда болсо, башка күндөрдө кармап берсин дейт. Анан Аллах Таала силерге жеңилдикти каалайт, ооручулукту, кыйынчылыкты, машакатты каалабайт дейт. Бул дин жеңил дин. Ла юкаллифуллаху нафсан илля усаха. Аллах Таала бул динде эч бир пенденин мүмкүнчүлүгүнөн артык бир нерсени жүктөгөн эмес. Оорулуу адамдын орозосу анын кеселине, мындайча айтканда, оорусуна карап болот. Биз ошол ооруп турган адамдын оорусуна кандай оору менен ооруп атат? Биз ошого көңүл буруубуз керек. Алымдар оорулуу адамдын орозосун эки түргө бөлүшөт. Биринчи түрү оорусу дайыма ооруйт. Мындайча айтканда, айыкпай турган оору. Хронический оору. Мындайча айтканда, айыкпай турган оору. Факих алымдар мындай оорунун айыгуусун, мындайча айтканда, үмүт кылынбайт деп айтышат. Мындайча айтканда, айыкпайт ал. Дайыма 5-6 айда лечение менен жүрө турган оорулар. Айыкпай турган оорулар, мисал үчүн, аларга сахарный диабет менен ооругандар. Булар орозо тутууга кудурети жетпейт, дайыма дары ичип туруу керек, же рак оорусу менен ооругандар. Аллах Таала мусулмандардын ошол арасынан ооруп жаткандарына өзү шифа берген болсун. Эми буларга, мындай оорулар менен ооруган адамдарга орозо тутуу лазым болбойт. Анткени орозо тутууга кадыр эмес булар. Ден соолугу көтөрө албайт. Бирок орозосун ар бир күнү үчүн күн сайын бир мискинди тойгузат. Орозосун ар бир күнү үчүн бир мискинди тойгузат. Мискин кедейди, бир жакыр адамды тойгузат. Тамак берүү менен тойгузат. Эми тамак берүү эки түрдө болот. Биринчи, кедейлерди топтоп, мискиндерди топтоп тамак кылып берет. Мисал үчүн обедке чакырат, же кечки тамакка чакырат. Ошол топтоп тойгузуп коет. Мисал үчүн 30 кедейди, ошол 30 мискинди чакырып, ошол кечки ошол ифтар кылып берди. Ошол оозун ачырып койду. Сөзсүз анда мискиндер келүүсү шарт. Ошол анын буга далил десеңиз, Анас радыйаллаху анху картайып, орозо тута албай калган кезде бул киши мына ушундай кылган экен. Кедейлерди топтоп, мискиндерди топтоп, ооз ачырып, мындайча тамак берип койгон экен. Эми тамак берүүнү бул орозодон кийин кылса деле боло берет, же орозо тутуп, орозо убагында Рамазан айында берип койсо деле боло берет. Экинчиси, тамак берүүнүн экинчи бир түрү, булар эми дагы бир түрү, жарым са өлчөмүндө кедейлерге, эми аз дегенде жарым са өлчөмүндө тамак берип коет. Мындайча айтканда, күрүчтөн бир са өлчөмүндө же жарым са өлчөмүндө күрүч берүү керек, же ошол шаарда кайсы тамак өтүмдүү, адамдар кайсы тамакты, кайсы продуктанын түрүн көп колдонот. Мисал үчүн күрүчтүү же ундуу, мисал үчүн ундан бир 2,5 килограмм дегенде же 3 килограмм дегендей мына ушундай берип коет. Бирок ун бергенде же күрүч бергенде ага эт кошуп берүү же май кошуп берүү, эт кошуп берүү мустахаб болуп саналат. Кичине бир тамак кылып жеш үчүн. Кичине продукта, картошка, пияз деген нерсени кошуп берүү бул мустахаб болуп саналат. Эми булар эми оорусунан айыкпай турган адамдар. Жана айтып өттүк. Бул биринчи түрдөгүлөр эми. Булар мына ушинтип күн сайын орозонун бир күнү үчүн бир кедейди, бир мискинди тойгузуп койсо, ошол моюндагы орозонун парызынан кутулат экен. Экинчи түрдөгү оорулар бар, ошол оорудан айыкса болот. Айыга турган оорулар. Бул абалда 3 абал бар. Орозо тутуучуга машакат болбосо, башы кичине ооруп турат, бирок көтөрө алат. Жеңил тумоолуп турса, эч кандай ден соолугуна, орозонун эч бир кыйынчылыгын сезген жок, үзүр жок, мындай абалда орозо кармай берет. Бул эми жеңил абал. Мындайча айтканда, эч бир башы каттуу ооруп турган жок. Эми жеңил
кичине алсыз, бирок орозо эч бир зыян кылган жок ошол ден соолугуна. Бул эми эч бир үзүр жок, орозосун кармай берет. Жеңил ооругандар. Эми экинчи абал бар, орозо тутуу кыйын, бирок зыяны жок. Мындай абалда орозо тутуу макрух болуп саналат. Орозо тутуу кыйын, бирок зыяны жок, өтө бир чоң бир деңгээлде. Мындай абалда орозо тутуу макрух болуп саналат, анткени машакаты болгон үчүн, кыйынчылыгы болгон үчүн. Эми үчүнчү абалда орозо зыян берет. Мындайча айтканда ошол адамга зыяны тиет. Мындай абалда орозо тутуу арам, күнөө. Кээ бир алымдар мындай орозону орозо эмес дешкен. Кээ бир алымдар мындай орозону орозо эмес дешкен. Кээ бир алымдар жок, орозосу боло берет, кыйынчылык машакат менен туткандык үчүн дагы деп айтышат. Ошол орозосу орозо эмес деген алымдардын бири Ибн Хазим рахимахулла, анткени бул киши дейт, Аллах Таала берген рухсатты албай койду дейт. Анткени Аллах Таала "Ва ла тактулу анфусакум инналлаха кана бикум рахима" деп айткан Кур'ан-ы Каримде. Силер өзүңөрдү өлтүрбөгүлө, Аллах Таала силерге меримдүү, райымдуу деп айткан. "Ва ла тахнука анфусакум ила тахнука" силер өзүңөрдү балекетке таштабагыла деген. Орозо бир кыйналып, машакат тартып, бир температура болуп мындай тута турган ибадат эмес бул. Инсан жеңил абалда, ден соолуктуу абалда, өзүнү жакшы сезген абалда тута турган бир жеңил бир ибадат бул. Ошондуктан ла дарар ва ла дирар. Өзүңө дагы зыян бербе, башкага дагы зыян бербе дейт. Анан өтө каттуу температура болуп, өтө каттуу ооруп, мына ушундай абалда орозо тутуу болбойт. Мындай абалда ачуу керек, оозду ачуу керек. Кээ бирлер орозо тутуп өлүп калуусу мүмкүн мындай абалда. Же давлениясы көтөрүлүп кетүүсү мүмкүн. Өтө бир каттуу абалга же өзүн жоготуп коюусу мүмкүн. Мындай абалда үчүнчү түрдө сөзсүз дарылануусу керек болот ошол киши. Кийин анан калган күндөрүн башка күндөрдө Аллах Таала карма бергиле деп айтып койгон. Эми бул оорулуу адамдын ошол орозо тутуу абалы экен. Эми мусафир адам орозосу, мусафир. Эми кээде сапарга чыгып каласыздар, сапар болуп калат, айылга барып каласыз, шаарга келип каласыз, шаардан айылга барып каласыз, же бир мамлекетке учуп каласыз. Мындай абалда эми орозо кандай? Эми биз негизги маселени айтып атабыз. Эгер сабак кыла турган болсок, азыр 1 сааттан ашып кетет бул маселелер өзү. Бирок негизги маселелер, мисалы үчүн, биринчи орозо тутуу ошол мусафирга машакат, кыйын сапар, каттуу машакат болот. Ага мындай абалда орозо тутуу арам болуп саналат. Шарият рухсат бербейт, каттуу машакат болот. Орозо сапары кыйын. Анда бул киши орозосун ачуусу керек. Аллах Таала берген жеңилдикти алуу керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мына ушундай кыйын абалда орозосун ачканы бар. Мына хадис келет: "Анна Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям хаража амал фатх." Фатх жылы, Макканы фатх кыла турган жылы Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ошол чыкты дейт. Мадинадан чыкты. "Ва аннаху сама хатта балага курал гамим." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям курал гамим деген жерге чейин орозо тутуп келди дейт. Курал гамим ошол Маккага бир нече километр жакын калгандагы бир жердин аты. Ушул жерге чейин Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям орозо абалда келди. Анан "Васама ан-насу thumma да bi qadahin min ma'in farafa'a hatta nazara an-nasu ilayhi thumma shariba faqila lahu ba'da dhalik inna ba'd an-nas qad sama qala ulaika al-usat." Анан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям орозо эле, адамдар дагы орозо эле. Анан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир идиште, бир кеседе суу келтирүүнү буйурду. Анан адамдарга көрсөтүп туруп ошол сууну ичти. Анан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямга анан бир сөз келди, айтышып келди: "Ва Расулулла, сиз оозуңузду ачтыңыз, адамдар дагы эле орозосун кармап турат" дегенде, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям "Улайкал усат", ошолор күнөөкөрлөр деди. Оозун ачкандар, бир риваяттарда оозун ачкандар бул соопторду алып кетти деди. Эми бул биринчи түрдөгү сапар, бул өтө машакат сапар, кыйын сапар. Инсан өзүнө зулум кылбоосу керек. Аллах Таала берген жеңилдикти алуусу керек. Экинчиси, орозо тутууга машакаты каттуу эмес. Ага орозо тутуу макрух болот. Каттуу эмес, бирок кыйынчылыгы бар, өтө бир каттуу эмес. Мындай абалда макрух болот. Аллах Тааланын рухсаты болгону үчүн. Аллах Таала рухсат берип атат. Мына Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдан бир хадис келет: "Кана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям фи сафарин фара зихаман ва раджулан кад зуллила алейхи фaqal: "Ма хада?" Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир сапарда эле бир кишини адамдар колу менен мындай кийими менен көлөкөлөп туруптур. Анан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Бул не кылганың ар?" деп айтты.
Фақалу саимун. Бұл ораза екен деді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бұл адамдар айтты, бұл ораза екен деді. Жаңағыны көлөкөлөп турушат да мынтип. Анан фақала лайсал минал бир ас-сауму фис сафар. Сапарда ораза тутуу бұл жакшылык эмес деді. Бұл мындай эмеде кыйынчылыгы болгондугу үчүн. Эми бул сапар тууралуу оразалар, сапар тууралуу хадистер, оразаны тутуу тутпоо тууралуу хадистер бир нече келген өзү. Негизгилери ушулар. Эми үчүнчү, ораза тутуу машакат эмес. Эми азыркы кезде сапарда чыгуу бир той эле жеңил болуп калды. Эч бир кыйналбайсыз. Юридуллаху бикумул юсра ва ла юриду бикумул уср. Аллах Таала силерге жеңилдикти каалайт, ооручулукту каалабайт дейт. Эми ораза тутуу мындай абалда абзел. Мисал үчүн жеңил эле бир сапар, мисал үчүн Ошко чейин же Жалал Абадка чейин, Таласка чейин же Көлгө чейин. Эми жакын эле да. 3-4 саатта, 5-6 саатта жетесиз. Эми ким ачып алган болсо, ал туура эмес иш жасады деп айта албайбыз. Баары бир ал жалпысынан жанагы Аллах Тааланын аятына түшө берет. Аллах Таала ким сапарда болсо, мусафир болсо, башка күндөрү карма берсин деген. Бирок бул үчүнчү түрдө сапар машакат эмес. Жеңил сапар. Кондиционерлер менен, ошол мындайча айтканда жылуу, жумшак машинада сапар кылат. Эч бир кыйынчылыгы жок. Мындай абалда ораза туткан абзел. Сахабалардан болгон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан сурашкан, сапарда ушундай күч кубатым бар, ораза тута аламын дегенде, тута бер деген кааласаң деген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям менен бир сапарда Абдуллах ибн Раваха ушул сахаба бирге, башка адамдар оозу ачык болгондо, ораза тутпаганда ушул киши пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям менен бирге ораза туткандыгы келет. Эгерде сапарда кыйынчылык болбосо, өз убагында оразаны тутуп алганга эмне жетсин? Бул абзел. Бул абзел өз убагында кийин казаны кармап берейин, 3-4 күн кармап берейин деп отурбайсыз. Жалпы адамдар менен бирге ибадат кылуу мына жеңил. Кийин оразадан кийин бир күн ораза кармаш кээде кыйын болуп калат. Бар адам жеп жүрсө, айланаңызда жеп жүрсө, көзүңүз балдырап мындайча айтканда кыйын болот. Ал эми сапарда тутуп алсаңыз, эгер сапарыңыз жеңил болсо, тияңызды карасаңыз дагы, бияңызды карасаңыз да бар адам ораза, мындай абалда жеңил болот. Мына ошондуктан эгер сапарда машакат болбосо, ораза тутуу абзел, өз убагында Аллах Тааланын буйругуна аткарып алган болосуз. Валлаху алейхи саллаллаху алейхи Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва